саламаттыгы кедерги. Ош шаарындагы номер 24 Фрунзе мектебинде кичи долбоорлор ишке ашырылууда. Мектепте өткөн жылы оюн аянтчасы курулган. Быйыл окуучулардын саламаттыгы үчүн жаңы ажаткана салынды. Бул үчүн Фрунзе мектебинин окуучулары атайын долбоор жазып, демөөрчүлөрдү табышкан. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен курулган ажаткана бир айда бүткөрүлгөн. Белгилей кетсек, өлкө башчы быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялаган. Анын негизинде балдардын саламаттыгын сактоо жана билим берүү менен камсыздоону өнүктүрүү өлкөнүн башкы приоритеттүү максаты болуп саналат. Биздин мектепте ажаткана 68-жыл курулган. Ошо эски калган үчүн биз Джон Делео волонтерубуз менен проект жаздык. Балдардын ден соолугун сактоо боюнча. Ошондуктан бизге ушу спонсорлор фонд Апаке жана Джон Делео волонтер жардам берип, компания Хенкель ушулар менен ажаткана курдук. Өткөн жылы, мурдагы жылда дагы бир проект жазган элек, эме боюнча, детская площадка боюнча. Вот ушу бу экинчи стратегический планыбыз ишке ашты. Мен абдан